Амансызбы угарман. Сиздер менен кайрадан Байбул подкастынын 4-чү чыгарылышы. Бул чыгарылышта өз кесиби зоотехник, сайыс учурунда уй ферма болуп кызмат өтөгөн, учурда Кулан агайына сүт жана эт багытындагы уйларды алып келип өстүрүп жаткан Адыл Кадыралиев менен маектешкен мен Айзат Түмөнбаева, Байбул подкасттарынын автору. Биздин уй чарбасы юстициядан каттоодон өткөн, печет алынган, толуккандуу дыйкан, Адыл ата дыйкан чарба, фермердик чарба болуп каттоодон өткөнбүз. Биздин бүгүнкү каарман учурдун талабы сан эмес, сапатка өтүү керектигин баса белгилеп, уйду гана өстүрбөстөн үчтүлүк малды да асылдандыруу үчүн болгон күч-кубатын жумшап жатканын айтты. Сөзүбүз супсак болбош үчүн бүгүнкү чыгарылыштын коногу менен болгон маекти сунуштайт. Андан бери лайыр чарбасында деп жүргөм, кесибим зоотехник. Сайыс тараганга чейин зоотехник болуп иштедим, кой ферма болуп иштедим, уй ферма болуп чарбада деп жүрдүм. Дыйкан чарбасына каттарагандан кийин жеке чарба менен алектенип бала бакырам менен ушул малдын артында эмгек кылып келатабыз. Ушул малдын үзүрүн көрүп жашообуз ушул мал менен өтүп атат. Биздин өзүбүздүн чарба, жеке чарбабыз бар. Чарбабыздын ичинде уй чарбасы бар, майда жандык койлорубуз бар, жылкыбыз бар дегендей элтетеи. Анан ушул уй чарбасына басымдуулук кылып, сүт азыктары бул түбөлүктүү нерсе экен. Анан бул сүт азыктарын жоюлуп кетпейт экен. Анан келечектүү болсун деп ушул уй азыктын сүт багытында уйларды өстүрүүгө аракет кылып атабыз. Уй багытына, сүт эт багытындагы уй чарбасын уюштуралы деп аракет кылганыбызга 3 жылдын чамасы болуп калды. Агар отубузга сарай салганбыз. Узуну 50 метр, туурасы 10 метр кылып. Уй где-то ошол сарайдын ичине 80 башка чукул уй атат. Азыр ошол уйларды өнүктүрүү үчүн чүйдөн эт багытындагы уйлардан бир 10 чакты уй сатып келгенбиз. Өзүбүздүн местный уйларыбыз бар. Анан азыр ошол уйлар менен асылдуулугун өндүрөлү, көбөйтөлү, асылдуулугун жогорулаталы деп букасын да сатып келгенбиз. Ошол букалар аркылуу төлү түшүп атат. Көбөйүп калды. Чүйдөн алып келдим деп атпайсызбы? Ошо биздин Шаба райына шартка ылайыктуу эле экен. Биздин шартка ылайыктуу эле илгертеден эле тиги Кулан агайында сүт товар фермасы бар болчу. Уй сүт багытында ошондо деле сатылып келинген уйлар ушундай эле багылчу. Ошого шартка көнөт. Мен өзүм көзүм жеткен үчүн ушул уйларды сатып келгем. Сиз уйларды сатып келдим деп атасыз. Демек асыл тукум уй болгондон кийин булардын биздин өзүбүздүн кыргыз уйлардан менен бул уйлардын баасы кандай айырмада? Экөөнүн айырмасы эми бир топ эле жогору турат. Асыл тукум бул чүйдөн алынып келген породалуу уйлар, булардын баасы 70-80 миңден 120-130 миңге чейин турат. Бир баш уй. Бир баш уй. Учурда биздин кыргыз уйлардын баасычы? Биздин кыргыз уйлардын баасы ашып кеткени 50 миң, 45 миң, андан кийинкиси 30 миң эле да. Сиз ошо 120 миң, 80 миңге сатып алган уйду кайра 120 миң сомго сата аласызбы? Кайра жакшылап багып эттендирип сатса болот. Бирок анчалыкка жете албайт болуш керек. Жетпесе дагы бир 100 миң тегерегине барышы мүмкүн. Бирок сатып көрө элекпиз. Сатып алгандан кийин сатыш азыр жете элекпиз сатканга. Бирок ошо сиз кайра саткычакта азыр мындай бизде мисалы сиз сүт багытында, анан эт багытына басым жасап атасыз да. Биздин өзүбүздүн азыр учурда 1 литр сүт 20 сом болуш керек да. Ошондой эле болуп атат. 20 сом. Анан 1 литр бир уй канча литр сүт бере алат? Эми тойтко жараша болот. Уйдун тили сүтү тилинде дейт. Уйга жакшы тойт берип, жакшы бакса, уй жакшы эле берет. Бул эми сатылып келген уйларга жакшы тойт берсе берет, 20дан кемитпей берет. Бир уй күнүнө 20дан кемитпейт. Эми бизде андай шарт жок. Анчалык уйду тойт менен камсыздандыра албайбыз. Менде болгон 2 гектар 70 сотук жер бар. Ал 270 сотук жерден мынча уй эмес башкасын бакканга да мүмкүнчүлүк жок. Тойтты болсо жалаң сатып алабыз. Жылына 5000 пресс чөп сатып алам. Жыям мен 5000 пресстин 4000-ин сатып алам. 40 тонна жем жыябыз, чогултабыз. 40 тоннанын бери болгондо 35 тоннасын сатып келем. Мына көчөгүн эле 2,5 тонна жем келди, чүйдөн сатып келдим. Сиз анан өзүн ошо актайт деп ушуга басым жасап атасыз да, анын актап атабыз. Мисалы азыр чыгымдарын айтып келатасыз, жегенин, чөбүн. Эми үнүмдүк жашоого жарайт, өзүн актабаса дагы эми муну асылдандырып
толук кандуу асыл тукумга жеткен кезде актайт. Бул актайт, актабай койбойт. Актайт бул. Уйдун бул сүт багытындагы уй актабайт деп болбойт, актайт бул. Бул жакшы эле. Сиз учурда азыр могу карантинде учуру болуп атат, анан ушунча уйдан чогултуп алган сүттү кандай кылып өткөзүп жатасыз? Бул уйдан саалган күнүгө бизде 130-40 литрге чейин сүт саалат. Айылдын элинин сүтү дагы эл өткөзүп, сүт завод ачылганы айылдын сүтү дагы кошо заводко өткөзүлүп атпайбы? Ошол эле биздин сүт менен кошо эле чогултуп барып, уулум сүт заводко алып барып төгүп келип атат. Сүт заводко барат, ошол майлуулугуна жараша 25 сомдон ылдый алынат. Азыр ушул шартта 24 сом кылды. Бирок майлуулугу ылдыйлап кетти. Майлуулугу ушу туура эмес болуп атат окшойт. Чыгарган жерден тияктан заводдон болуп атабы же элден кетип атабы? Сүт аралашып кетет да. Аралашып кетип, эми 5 кол тең эмес. Бирөө суугуш коюп атабы, бирөө кам каймагын калпып алып кошуп коюп берип коюп атабы. Ар кандай ошо сүттүн майлуулугу ылдыйлап кетип атат. Анан негизи биздин уйлардын сүттүн майлуулугу 4,2ден 3,8 тең түшпөш керек эле. Мамлекеттик стандарт боюнча сүттүн майлуулугу 3,4 болсун деп жогорку советтен токтом чыккан баары. Азыр бул сүт завод сүттүн майлуулугунун стандартын 3,6га чыгарып алыптыр. Ошонусу дагы туура эмес болуп атат. Анан негизи ушул сүт өткөзүүдө ошол лабораторияга бул акимчиликтенби же облустук администрацияданбы бир ветеринар лаборант кошуп берип, ошо сүттүн майлуулугун текшергенге катышып комиссия болуп берип, туура неме кылып берип турса болмок. Болбосо элдин эмгеги желип атат чынында. Мында мен деле 5-6 жыл үй ферма болуп иштедим. 3,8, 3,6дан жайында түшпөгөн сүт азыр 2,8, 2,9га түшүп калып атат. Азыр наоборот майлуу болуш керек беле? Азыр кыштын күнү сүт деген майлуу болот да. Күздөн баштап чөп катып, чөп бышкан кезден баштап сүттүн майлуулугу жогорулайт. Өзү азайган менен майлуулугу жогору болот. Кою сүт болот. Кою сүт болот. Ошол майлуулук жогору болгон сайын сүттүн салмагы кошулат да. Жана 3,4 болуп атпайбы? А тиги биздин сүт 4 болгондо экөөнүн ортосундагы разницага физический салмак сүт кошулат. А булар биздики майлуулугун азайтып коюп, физический салмактан алып таштап атышпайбы? Ошондон элдин немеси сүтү азайып атат дагы, акчасы туура эмес чыгып калып атат. Ушуну көзөмөлдөп берсе жакшы болот беле? Ушуну көзөмөлдөп жанагы бир лаборант кошуп берип, ветеринарный лабораториянын лаборанттарынан бирди кошуп берип, күнүгө ошонун сүтүн текшерип берип коюп турса, катышып коюп турса жакшы болмок да. Эмгегибиз желбейт эле, элдики да желбейт эле, биздики да желбейт эле. Анан биз мамлекет тарабынан эч жардам деле сурабайбыз. Жардам деле сурап көргөн эмесмин. Мисалы мен ушул немен ушунчаны курупту жасаганга чейин 1 сом кредит алып көргөн эмесмин. Ушул жашка чыкканы 1 сом кредит алып көргөн эмесмин. Бирөөдөн карыз алып көргөн эмесмин. Өзүбүздүн эле малдын эсебинен ушуну жасап келатабыз. Буюрса дагы аракет кылабыз муну жасаганга. Сиз бул асыл тукумду атпайсызбы? Ошо асыл тукумга дагы мындай малды аябай таза кармаш керек, дарылаш керек деген жерлери бар да. Анан ошолорду кандай көзөмөлдөп? Эми бул мен өзүм кесибим зоотехник. Мурунтадан эле чарбада иштеп жүргөндө мен бул ветеринарный эмени, тазалыкты, дарылоону, вакцина жасаганды тип буларын өзүм билем мен. Малдын баарын эле өзүм вакцина саям, дарылайм. Болгон ветеринарный обслуживаниесин өзүм эле жасайм. Мен эмес, балдарым деле өсүп кесип зот неме болбогондон кийин деле бирок өзүлөрү билет да мындай. Үйрөнүп алышты. Үйрөнүп алышкан, эч кимден эчтекесин мындай ветеринар жагынан деле жардам сурабайбыз. Өзүбүз эле карасандын ийнесин саябыз, шарптыгын саябыз, канын алдырабыз, текшерип, баарын таза кырмайбыз. Ветеринарный шартка ылайыктуу. Сарайыбыздын ичи болсо таптаза болуп, тазалап турат. Күнүгө тазалап турабыз. Ошо сиз ушунча уйду тазалап жалгыз жетишесизби? Ушунун баарын караганга жалгыз өзүбүздүн семьябыз менен эле бала бакыра келин кесегим менен эле саайбыз, жууп тазалайбыз, шыпырып сыйрып өзүбүз эле. Сырттан жардам жок, жардамчы деле алган жокпуз. Бирок өзүңүздөрдү камсыздайт турбайсызбы иш менен? Өзүбүзгө иш менен камсыздайбыз, өзүбүзгө жетет. Бир экин мындай бир жумушчу болсо
алсак болот эле. Анан азыр эми өзүбүзгө жумуш жетпейсе деп коебуз. жок, өзүбүзгө жетип ашып эле калып атат. Жумуш азыр иштеген киши жок экен. Бүт эле асмандасын жүрөт, ылдый түшкөн киши жок. Бир-эки мисалы бир уйчу саанчы же эки уйчу саанчы алып койсок деле туура болмок бизге. Эми муну деле түйшүгү оор, аябай оор. 2 маал салат. 2 маал салат, 2 маал тазаланат, 2 маал, 3 маал жем чөбү берилет. Муну деле тынбайсың да. Эртең менен Буларда дем алыш күн да жок. Дем алыш жок. Эртең менен турасың, кечинде келип жаткан гана спет этесиң да. Түйшүк ушунчалык оор. Ошого чыдабай кетип атышат. Бекерчиликке көнүп калып, элде мындай жумуш түйшүк тартпаганга кыйын эле экен да. Бекерге көнүп алганда. Сиз ошо уйлар каш өзүбүз эле сайыстап атпайсызбы? Анан ошо канча киши уйсайт саанчыдан? Саанчыдан кээде экөө саап калат, кээде үчөө саап калат, кээде 4 саап калат. Өзүңүз да саап көрдүңүз беле? Мен өзүм өмүр уй саап көргөн эмесмин. Уй саап көргөн эмесмин. А уулдарыңызчы? Уулдарым, келиндерим, кыздарым баары эле саайт. Бул жерде саалбаган эле менмин. Эчтеке Бирок сиз уюштуруп бересиз да. Уюштуруп бергенемин, уюштуруп берем. Балдарым да чоңойду, баарын түшүндү, көздөрү жетти. Кичинесинен баштап ушунун артында келе атышат. Эмиске бул көрмөш эле болуп калды да баары. Сиз азыр ошо балдарым бала кезинен эле деп калдыңыз. Ошо балдарыңыз да ар тармактуу кесиптин ээлери болгону менен мал менен. Ар бирлер кайсы кесиптин ээлери. Мугалими бар бизде, жолчусу бар, милициясы бар дегендей, дүкөнчүсү бар. Мында малдын ээси эле мен элемин, анан рабочий окубаган жанагы кичи уулум кайрат. Ошол эле көз, башкасы бүт эле билимдүү. Бирок малчыбыз баарыбыз тең эле. Бирок малга деле менимче жана касапчы, малды деле касапчы сойсун деп коет. Бөдөнө болсо деле касапчы сойсун дейт да. Ошон үчүн сиздин өзүңүздүн билимиңиз бар үчүн анан ушунча жол ачып, ушунча алып атасыз да. Жол болсо баары эле кыргыз мал менен, жол болсо мындай сапатка, сандан азыр сапатка өткөн мезгил болуп атпайбы? Анан ушу сапатка көңүл бурганыңыздын себеби эмнеде болуп калды башта? Кичинекей малды деле багып жүрөсүң, ошол кыймылды кыласың, ошол тойту бересиң. Анын асыл тиги пайдасы азыраак болуп атпайбы? Тиги мал деле ошондой болуп атат. Ошону багасың, ал көбүрөөк продукция берип атат. Сатсаң эти көбүрөөк. Бир үйдү сатсаң, анын бир 100 кил, 150 кил эт берсе, тигил 300 кил эт берип атат. Тигил эчкиде 5 литр бир күндө сүт берсе, тиги 10 литр берип атат. 10 бергенин 20сы берип, 20 литр берет кээсе. Анан эми ошонун асылдуулугун арттырган жакшы экен да. Баягы сандан сапатка өткөн ошол экен да. Сапаты жок нерсени айдап жүрө берген менен пайда жок. Ошол эле түйшүктү тартасың. Ошентип таң атат, ошентип кеч кирет, күндөр өтөт, ушундай болуп атат. Анан эми азыр аракет кылып атабыз. Эми мамлекет тарабынан бизге жаз кышын азыр аябай ушу кезде мына жакын 15 күн, 15-нен баштап коркукту. Тоого айдап чыксаң от жок. Азыр чыгар, баткак, уйду оосуна чөп жетиш керек. Чөп жеткизейин десең, чөп чыга элек, көтөрүлө элек, күн суук болуп мынтип турат. Үйгө уш кезге чейин чөп салып бага берейин десең, чөпкө түтпөйсүң. Ошол жагынан бизге кыйын болуп атат. Анан эми дагы күн жылып неме болсо өйдө чыгып жайытка чыгыш, жастоого чыгыш керек уй деген. Ошо жастоого чыкканга бизге жайыт жок, орунда жок. Илгери колхоздун уйун мына ушул баштан баштап Саржагачка көчүрүп барып, ошол жактан жайыттан оттоп келип, анан салчу. Биздики мына азыр колдо карап чөп салып багып, ошондой маселеси чечилбей атат. Анан бир арендага да бирке жер берсе, 10 гектар жер берсе, чөптү толуктап дайындап алсак, анан чөбөс болгуча колго кармап турсак жакшы болот эле. Биздин айыл өкмөткө ошо кайрылдыңызбы? Ошондой айыл өкмөткө да кайрылдым. Губернаторлор келди, акимдер келди, райондун, облустун чоңдору бүт келип кетишкен баягы күнү. Алар ошо көрүп ушул маселени койсом жардам бергиле, маселени чечип бергиле деген. Жастоосун чечип бергиле деген. Андан бери карантин болуп, алар деле өсүп баш аягын жыя албай атышат. Чечип беребиз деп убада кылышты. Анан көп жылдан бери эле чечиле элек, бирок убада көп да. Анан качан чечилет эмне билбейм. Бирөөгө чечип бербейсиң деп догурунуш деле кыйын экен. Анан колубуздан келген жашоону өзүбүз үчүн жашап аткандан кийин багабыз да. Анан мамлекетке болсо жайыт демесин төгөбүз. Налогун болгонун бүт төгүп беребиз. Карсыбыз жок. Төгүп бер деп суратпай эле төгүп берем барып деп болгону. Азыр бир 20дай уй салып атат. Калгандары төлдөп атат, байган болот, төлдөп атат шаза. Ордун жылыштырып турат турбайсызбы? Жылышып турат да. Анан дагы
4 мезгил тең сайысызбы? 4 мезгил тең саалат. 4 мезгилде тең саалат. Анан ошо жайында баасы түшүп калабы? Эми быйыл биринчи эле жыл болуп атат. Жанагындай тартип менен тиги масло завод сүттүн майлуулугун ылдый түшүрүп атса түшөт. Анда айла жок калат. Анда биз убутек болуп калат да. Убутек болуп калат. Убутек болгуча биз анда жайлоого баргандан кийин май тартып эле сүзмөсүн өткөзүп май тартабыз го сармай кылып эле. Мындай болгондо чоо жактан тартып келиш үчүн 120 километр барып келген 240 километр бир күндө. Анан сүтүбүздүн майлуу тиңде болуп өзүн актабай кала турган болгон шартта тартпайбыз да. Тартпай эле май куюп сүзмөсүн ат башынын базарына өткөзүп келгенбиз мурун. Быйыл биринчи жолу жайкысын болуп атат. Анан кандай болот көрөбүз го. Кышкысын эми болуп атты. Кудайга шүгүр жакшы эле болуп атты. Өсүнүк актап атты. Чайчамайбызга тип бунуска кенен эле жетип атат. Жакшы эле. Тоодон эгер ушундай актабай сүттүн майлуулугу аз болуп, сүттүн баасы 15 сомго литри түшүп кеткен болсо тартпайбыз. Тотобуз анда кереги жок. 15 сом болсо бербейсиз. Азыр 19 сомго түшүп калды. Анан 19 сомдон азыр тарткан жокпуз, мейли деп жакыныраак жер болуп тартып атабыз. Анан тияк жакка чыккан шартта тартпай калабыз эгер мындай болчу болсо төгүлбөй эле калат. Ошо сиз бир күндө канча литрин берип атасыз? Жылына ошо эсептеп көрдүңүз? Жылына эми биздики жыл масло заводко төккөнүбүзгө жыл боло элек да. Биздикине ашып кетсе 6 ай эле болду. 6 ай болсо 6 тонна 7 тонна сүт төккөндүрбүз. Bir ayda 1 tonna töküş bul деле чоң күч күнчө эмгек керек го. 1 тоннага чукулдап, 1 тоннага 75, 800, 900 ушун тегерегинде болот. Мен азыр учурда сиз бир үйдөн 20 литр сүт алам десаңыз, мен айтып, мен ойлонуп атам да. Мен 4 үй сайын бир чака сүт арам көтөрүп калам да. Ошону да депчи. Азыр ошо сиз уйлар колго салабы же жанагындай автомат? Колго эле сабатабыз. Эми аппарат менен сааш үчүн уйдун энчеги да стандарттыраак болуш керек да. Уйдун энчектери мындай кичинекей бар, чоңу бар, анан баарына туура келбейт. Ошон үчүн аппаратты коюп эле кол менен сабатабыз да. Анан аппаратты эми бир аппарат алып койсо болот. Бир аппарат алып коюп багы чоңдоруна саап коюп, анан майдаларын эмчек менен эмчеги кысык кичирээктерин, үлпү кичирээктерин кол менен саганга туура келет. Анан эми кичинекей уйду 20 уйду жөн эле илгери 25 уйду бир эле саанчы саап койчу. Анан ушунчалык жүрүп 20 уйду сая албайм деп мен балдарга нагрузка кылып эле коюп атам аны. Бирок ошол аппарат менен деп атпайсызбы? Ошо аппаратка наоборот эл башка жакта качып атышыптыр да. Себеби эмчек рак болот деген немелер бар экен, ток мененчи. Анан эгер ошол чын болсо, эме болсо сиз аппараттан баш тартат белеңиз? Негизи аппарат менен сааганга мен өсүмдөр 6 жыл уй ферма болуп иштедим. Аппарат менен саачу саанчылар. Ошого деле мен алымсынбайм, бирок саанчы өсү деле алымсынбайт бугачы. Аппарат менен саагандан кийин деле саанчылар аппаратты алып коюп туруп кайра эмчекти шыпкаган күндөрү болчу. Кийин саанчылар деле ушул өзүнүн эле алымсынбай койду. Бир чети ручной айлыгы да жакшы чыкты менен аппаратты жойдуруп салышты. Силер айтып эле сабай эле коелу. Кол менен чала салып калып атат, тинтат деген шылтоо. Мен деле ошол аппаратты мен жоюп салгам. Анан бирок кол менен сааган немели болот, пайдасы көп да. Кол менен саагандын көбүрөөк саалат, аппаратта эмес. Саап аткан кишиге да физзарядка болот болуш керек. Физзарядка деле болот, физзарядкадан деле кол менен жасалган нерсе жакшы болот да, өндүрүмдүү болот. Аппаратка караганда. Азыр сиз ошо кол менен саалатып атасыз, уйга басым жасап, асыл тукумга басым жасап атасың. Дагы ошо уйдан бөлөк кайсы малга мындай мал жандыгына нарынын шартында кайсы малга да? Менде азыр кой бар, жылкы бар, 3 түлүк мал бар да менде. Эми ошонун баарынын асылдуулугун жогорулатайын деп аракет кылып атам. Уй болсо уй мындай немеси менен калды. Буюрса былтыркы түшкөн кунажындары, бука торпоктор уже жакшы торпоктор болуп калды. Быйыл чоң сөөктүү элдил алып келип уйларын букадан чыгарып кетип атат. Сатып алса менде деле мен азыр букалар бар. Чоң эле болуп калды. Андан сырткары жылкынын деле айгырларын алмаштырдым. Былтыр алмаштыргам. Быйыл кулундар чоң эле жакшы түшүп атат быйыл. Жаңы баштады. Брончакты бие тууду. Кулундары жакшы, сөөктүү. Жылкынын тукумун кайдан алып келдиңиз? Жылкынын тукуму өзүбүздүн эле местный жылкы. Анан айгырын гана котордум, чүйдөн алып келгем. Таза кандуу айгыр кошком, ошонун эле немеси кулундары быйылдан башталды. Кой бар өзүбүздө дагы.
ошол койлордун дагы асылдуулугун жогорулатайын деп мен уяң жүндүү койду алып жүргөм. Бир 200 кыргыз гисар аралаш кой бар. Аларды дагы асылдуулугун жогорулатайын деп быйыл Эделбай кочкор сатып келдим. Эки кочкор сатып келдим. 10,5 миңден 11 миңден болуп калды да келгени менен. 11 миңден 2 Эделбай кочкор алып келдим. Ошону караларына кошом. Андан сырткары уяң жүндүү танкарный кочкордон, уяң жүндүү деп коён, танкарный өзү башка Миронос кочкордон 4 кочкор сатып келдим. Аны да 11 миңден. Азыр короодо турат. Баягы күнү тиги келген облустун жетекчилери, район жетекчилери бүт көрүп кет. Асылдуулугун жогорулатайын деп ошолорду алып келип койдум. Жылда кочкордун 2 жылда бир алмашып турам. Уяң жүндүү койлор бар. Ошондо сиз койду 2ге же 3кө бөлүп? Биз азыр баккан чогуу эле багабыз, только куу тубагында 2 бөлүп багабыз. Карасын өзүнчө, агын өзүнчө багабыз. Кылчык уяң, кылчык жүндүү, мындай кара немелерди бөлөк багабыз да, уяң жүндүүнү өзүнчө кошобуз. 2 бөлөк багалат. Ушунун баарына жардамдашкан бул ким? Жалгыз жетишесизби? Бизден жардамдашканы өзүмдүн эле семьям. Өзүбүз бөлүнүп эле багабыз. Бирөө уй, бирөө кой. Бирөөбүз уйду, бирөөбүз койду. Мындан кичи баламдын кайниси Алмамбет деген бала ошол жардам берип жүрөт койго. Кышкысын 3-4 жылдан бери ошол бала багып, анан уйду, жылкыны, койду, жылкыны ошол багып жүрөт. Кышкысын, жайкысын өзүбүз багабыз. Анткени балдар каникулга тарайт, келиндер отпускага чыгат дегенибиз бар, иштебегенибиз. Өзүбүз эле жетишип багып жүрөбүз. Азыр сиз мисалы мал чарбасында эс алуу жок да, билгенде себеби эм алыш деген мал билбейт да. Анан ошо сиз эс аласыз бала чакаңыз менен. Эми эс алуу биздики жайдын күнү эс алуудай эле болот. Баягыдай түшүк жок. Малды болсо бир күн бирөөбүз карасак, бирөөбүз бошпуз. Бирөө бир ай кайтарса, бирөө бир ай боштундай эле эс алабыз. Эми биздики эс алуу эле. Мындай эсептегенде эс алуу деп эле эсептейм. Үйүбүз, конторубуз үйүбүз, болгон жери баардык ишибиз дагы үйүбүз. Биздики эс алуу эле да. Жайлоо таза абада жакшы эле. Биз курортто эле жашап атабыз, Кудайга шүгүр, жакшы эле бар. Анан ушул жаштарга кайрылып кетсеңиз, мисалы бул жалаң ак эмгектин аркасында да анан ушу жаштарга кандай кайрылат элеңиз? Жаштар эми азыр жалкоо болбош керек. Эмгек кылса үзүрүн көрөт. Анан бул эмгектин үзүрүн көрүш үчүн, мындай чартка жетиш үчүн көп эмгек кылат. Мына мен киченемден ушул мадын артынан келатам, ошонто отуруп араң ушуга жет. Анан сразу эле баштаганда эле үзүрүн көргөзүп, же болбосо кочтаган түшүп болуп кетпейт. Ан үчүн эмгек кылыш керек, эринбеш керек, чарчабаш керек, талыкпаш керек. Конечно, ден соолукту да караш керек. Ошонун баарын максат кылып коюп, анан жашоодо тырышчаак болуш керек, көк болуш керек. Анан ошондо ошонун үзүрүн көрөт. Алдына койгон максатты жеңем деген аракетти кылыш керек да, Кудайдан тилеш, башка эч неме жок. Азыр ден соолук деп кеттиңиз, анан ушу мал багууда адамга ден соолукка мындай тийгизген таасири болобу же болбойбу? Таасири болот, таасири бирде ысык болот, бирде суук болот, бирде ысыйсың, бирде üşүйсүң, бирде кыйналасың. Ысылуу суудан ден соолукка таасири кетет, муундарга суук тиет, бийик абадан дагы жүрөккө таасир берет, кан айлануу система бузулат, кан тамырлар керет, таасири болот, таасир болбой коймок. Пайдасы да бар. Пайдасы толтура. Пайдасы витаминдүү таза тамак. Эми биздики бүт эле экологический тамакта бурутери неме жок. Колубуздан чыгат, жасалат да. Деле айраны, сүтү, эти, вареньясынан бери жасайбыз. Үйдөн эле терип алабыз баарын, өстүрүп алабыз. Көбүнчөсүн баары күнүм тамын, сумун, кум шекерди сатып албас. Алган өзүбүздүкү да бүт агырот. Картошка айдап коебуз, бир агырот. Болгон жемишти колубуз өсүккө жеткен айдап коебуз өзүбүз. Эми келечекке койгон максатыңыз кандай? Келечекке койгон максатым ушул. Балдарыма уш багытта катыңарды кылгыла деп жолдун шартын түздөп, мындан ары өнүктүрүп бериш. Аманчылыгын башка эч нерсе. Мындай сүт иштетейин, сүттү көбөйтүп же сүт завод ачайын деген оюңуз барбы деген ойдо? Эми анчалыкка жетебиз деген ой мага кыял боло элек. Ким билет, муну Кудайдын буйругу турмуш көрсөт. Мүмкүн мен колуман келбесе балдарым колунан келип жасап калабы, же ушуну өндүрүп коюп эле заводко төгүп калабы. Буга дагы шүгүр болуш керек ушул эле деп мен топук тилейм. Көп дүйнөнүн деле дүйнөнүн түйүнүнө эч ким жетпейт.
ушуга деле шүгүр. Беш кол тең эмес. Жашоого ырас эледен Кудайга шүгүр деш керек. Анан Кудай Таала эмгектин үзүн дагы жылдырса, турмуш көрсөтөт. Турмуш деген, убакыт деген дароо нерсе да. Убакытка жараша болот. Кандай болот? Менин оюм ушуну эле өнүктүрүп жүрүп отуруш, анан кийин эмне болот билбейм. Чоң рахмат Майылыңыз. Анан да бир нерсе сурап кетейин. Ушу карантин учуру сиздин мисалы бизнеске тоскоолдук кылдыбы? Карантин бизге тоскоолдук кылган жок. Мамлекет тарабынан жол ачык, сүтүбүздү төгүп атабыз, койтубуз келип атат, жем-жемиш сатылып келип атат. Көчү конуга эч алакасы тийген жок бизге. Демек мал чарбасына залал Эч алакасы тийген жок, жакшынакай эле түзбөдү. шарттар түзбөдү. Мамлекеттин койгон шартын биз да толук аткарып, кандай талап койсо ошону аткарып атабыз. Карантинден тартып эле бизге эч немеси билинген элебиз. Чоң рахмат Майылыңызга. Ишиңизге ийгилик. Бул подкаст Soros Кыргызстан фондунун колдоосу менен даярдалган. Айтылган ой-пикирлер Soros Кыргызстан фондунун көз карашын билдирбейт. Подкасттын автору Айзат Түмөнбаева, Конак жамааттык мультимедиа борборунун жетекчиси. Soros Кыргызстан фонду каржылаган подкастты кантип даярдоо керек аталыштагы тренингден билим алган соң, Байбол аталыштагы подкастты даярдоо үчүн Soros Кыргызстан фондунан колдоо алган. Подкасттар жумасына бир жолу чыгарылып турат. Конак жамааттык мультимедиа борборунун жетекчиси Айзат Түмөнбаева даярдайт. Ар бир чыгарылышта ар башка өнөр ээлеринин эмгектери менен тааныштырат.